Жакында эле кызматка дайындалган Сурабалдиева, Токтогазиевдер өкмөттүн жаңы курамына эмненин негизинде кирбей калды? Эми бул жерде айтып атпайм, ар тараптуу сунуштар эске алынды. Ошонун негизинде мына 16 өкмөт мүчөсүнүн 8-и 9-у деп айтсак болот да, жаңы болуп атат. Анан вице-премьерлердин кызматтары кыскарды да. 4 вице-премьер болсо, азыр 1 эле вице-премьер болду. Анан эми биз же реформа жасашыбыз керек, же көңүлдүү карашыбыз керек да. Эми мындай принципти ачык эле айтайын. Мен ар бир вице-премьерди сыйлаймын, ар бир адамды сыйлаймын укугун, бирок бүгүнкү күндүн талабы жеке мага коюлуп жаткан талап тапшырма катары эмес, талап катары элдин койгон талабы да ушундай да. Биз ушуну жоопкерчиликти ошон үчүн алып жатабыз. Сиздин программаңыз февралдан кийинки референдумдан кийинки дагы карап түзүлдү деп атпайсызбы? Ошол референдумдан кийинки да ишке аша тургандын бир фундамент катары кабыл алынды. Бул депутаттардын, урматтуу президентибиз мына конституциядан кийин аткаруу бийлигинин башында өзү турат. Сөзсүз урматтуу президентибиздин бир чоң программасынын негизин ошол бир узак мөөнөттүү программа кабыл алынганга ушул азыркы структура менен өтүлөт да, Кудай буйрса. Жеке өзүңүзгө байланыштуу суроо, Шадиевдин өкүл баласы дегенде эле азыр ушуну мындай четке кагып же мындай да, баягы негизи бизде мен мына ноокатта төрөлүп чоңойдум. Бизде андай нерсе мурда жок болчу. Мен ошентип чоңойгом да. Мага деле көп келет, өкүл ата болуп бериңиз башка. Эми андай нерсе болгон, мен аны кесел айтам, болгон. Бирок мен эч кандай финансылык, башка маселелерде мен өзүм ишимди так аткаргам да. Анын кеңешчиси да болгонсуз да? Мен Баткен областтык администрацияда жардамчы, губернатордун жардамчысы болуп иштегем. Азыр мындай байланышыңыз барбы акыркы учурда? Жок, кылгансыз ошондо? Өкүлатта кылгансыз да? Жок, азыр менин байланышым жок. Эч кандай байланыш, акыркы учурда качан байланыштыңыз? Акыркы учурда эсимде жок, бир топ убакыт болуп кетти. Мен мына эсеп палатасында 5 жылда иштедим, уже качан байланышканым эсимде жок да. Мен Ак үйдө иштегенде балким жолуккандырмын. Өкүл ата менен өкүл баланын ортосунда бизде кыргыздарда тыгыз байланыш бар да, демек сиздики байланыш болгон эмес, э? Өзүмдүн өкүл балдарымды дагы чайга чакырбай, алар мага таарынып жүрөт да. Ушундай принциптер бар мендечи, ачык эле айтып коеюн. Рахмат, ийгилик.